Саламатсыздарбы урматтуу биздин үй бүлө подкастынын угуучулары жана көрөрмандары. Менин атым Нурбек Богачиев. Марал радиосунда сиздер менен жолугушуп атабыз. Дагы бир жолугушканга өтө кубанычтамын. Бүгүнкү темабыз биздин үй бүлөдөгү айымдар. Өтө актуалдуу темалардын бирөөсү. Анткени биздин кандайдыр бир коомдо айымдарга каршы деп элем, айымдар менен биз көптөгөн сурамжылоо, көптөгөн изилдөөлөргө караганда өзгөчө биздеги кыз балдарынын кандайдыр бир жашоосунда эмне үчүн мен эркек болуп төрөлгөн эмесмин деген суроону берген учурлар болот да. Бунун себеби ата эне катары, коом катары биз эркекке же болбосо тукум улаарга көбүрөөк маани берип, кыздарыбызды болсо кандайдыр бир маани бербеген учурлар коомдо көбүрөөк кездешет да. Ошол нерселерди биз дагы да көбүрөөк чечмелеп, мен сиздерге эгерде диний жактан дагы, коомдук жактан дагы ушуну бүгүн ошол тема үстүндө силер менен кеңешип, сүйлөшүп, ой толгоо бөлүшөйүн деп чечтим. Негизинен дүйнөлүк бир изилдөө болду да. Дүйнөлүк изилдөөдө эң ийгиликтүү зирек балдар кандай үй бүлөдөн чыгат деген бир изилдөө болду. Ошол изилдөөдө зирек ийгиликке жеткен, жакшы окуган балдар бактылуу үй бүлөдөн чыгат деген жыйынтык чыкты. А бирок айтыңыздарчы, кайсыл үй бүлө бактылуу болот? Кандай үй бүлө бактылуу болот? Ал үй бүлөдө, кайсыл үй бүлөдө апа бактылуу болсо гана бактылуу болот. Апасы ден соолукта болуп бактылуу болсо, ошол үй бүлөдөгү балдар да бактылуу болуп, ийгиликке жете баштайт экен. Бирок бир апанын бактылуу болушу бул сөзсүз түрдө атанын эмгеги. Мындай айтканда, апаны ата гана бактылуу кыла алат. Өзүнүн туура мамилеси менен, керектүү учурда белектери менен, көңүл буруу менен, жашоодо биз бардык адамдар, аял эркек бири-бирибизге биз мажбурбуз, мындай муктажбыз. Бири-бирибизден жараткандын берген кандайдыр бир энергиясы бар. Аял киши бардык үй бүлөдөгү жүктү өзүнө алгандыктан, бир күн ичинде балдардын айтып келген ар кандай маселелерин дагы апа чечкендиктен, кечинде келгенде ошол маселесин бөлүшчү өзүнүн жубайына гана бөлүшө алат. Ошондуктан биз аялдардын келип өзүнүн маселесин бизге төккөндө, эркек катары биз көкүрөгүбүздү ачып, мындай айтканда, ошол бүт маселесинин баарын, мындай айтканда, негативдүү энергия десеңер болот, ошонун баарын биз кабыл алышыбыз керек. Ошондо гана бизде чыныгы жигиттик болот, чыныгы эркектик болот. Аял кишилер бошойт, сүйүнөт, кубанат, андан кийин өздөрүнүн иштерин кыла берет. Бирок эгерде бир эркек ошону кылбаса, ошол негатив энергияны албаса, же үйүндө жок болсо, же болсо караңгы түнгө чейин башка жактарда иштеп, же болсо башка жактарда убакыт өткөрүп келген болсо, аял киши ошол негативди тилекке каршы кайра өзүнүн балдарына төгө баштайт. Мындай айтканда, жанакындай кыйкыркан, бакырган апа боло баштайт. Өзүнө да карай албай калат, анткени ошол энергиясы бардыгынан эркектен алчу энергиясын убагында албагандыктан, негативди убагында бере албагандыктан, кайра балдарына ошол негативди бере баштайт. Балдары ошол апасынан алган негативди болсо, мектепке алып барат дагы, жанакындай алсыз, күчсүз, же болсо өзүнөн ылдыйраак жаштагы балдар, кыздардан күчүн чыгарышат. Көрдүңөрбү? Бир үй бүлөдөгү жанакындай терс нерселердин баары кайра эле келтирип бир эркекке такалып атат. А бирок дүйнө жүзүндөгү эң романтик, азыркыга чейин 20-21 кылымдагы эң тарыхка, адамзатка таасир берген 1000 адам деп дүйнө жүзүндө изилдөөлөр болгондо, ким болду? Биринчи пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи болду. Биринчи пайгамбарыбыз болду. А эмне үчүн дегенде, кээ бир аалымдар айтат, аны эң романтик адам болгон дейт. Хазирети Хатижа радио анхума сүйгөнүнө кантип чогуу бололу, кантип мындай айтканда сунуштаган билесиздерби? Бир жакшы бир чөйчөк алган, жакшы бир чөйчөк алып туруп, чөйчөккө жакшы бир топурактан салып, аябай жакшы гүлдөп турган бир гүлдү тигип, жанына болсо көчөдөгү мындай катардагы өскөн бир чөптү тигет дагы, анан айтат: "Сен ушундай бир гүлсүң" дейт. "Мен болсо катардагы бир чөпмүн" дейт. "Бирок өмүр бою ушул бир топуракта чогуу өскөнгө макулсуңбу" деп ушундай бир сунуш берет. Ошол сунуш менен
өзү дагы айтат, менин бул дүйнөдөгү Алла Таала мага берген эң чоң рызкым бул Хазирети Хатижа радиаллаху анха деп өзүнүн сүйүктүү жубайын айтат. Бул пайгамбарыбыз дагы бир окуясында, хадисинде сахабалар менен ошол учурдагы мусулмандар менен катарда отурган учурда кызы келет. Фатима, Хазирети Фатима радиаллаху анха кызы келгенде не кылат? Фатима кызы келгенде пайгамбарыбыз ордунан туруп, өзүнүн ордун бошотуп берчү кызына. Кызына ошончо кишилер, башка адамдар, кайсылар канча киши болбосун, кандай бир коноктор болбосун, ага карача эмес экен, анткени кызы келди. Кызы келгенде өзүнүн ордун бошотуп берет, кызы отурат, анан кызынын алаканынан өпчүкөн. Алаканынан. Кызынын алаканынан өп, анан кызым дейт. Элестетсеңер, жанагындай сүт апасы деп коет го, эмизген, пайгамбарыбызды эмизген сүт апасын болсо, каза ал киши каза болгондо пайгамбарыбыз эмне болот? Жанакы мүрзөсүн өзү казып, ошондой жана сөөктү жашырчу, сөөктү койчу жерге өзү кирип жатат. Анан сахабалар сурайт, я Расулуллах дейт, я пайгамбарыбыз, эмне кылып атасың дегенде, ал буга көнгөн эмес дейт. Ал буга көнгөн эмес, ал үшүйт деп, өзүнүн ошол сүт апасын үшүбөсүн, жылуу болсун деп ошончолук аяр мамиле кылат. Бизге мурас катары пайгамбарыбыз айткан, араңардан эң мыктыңар деп атат. Эң мыкты мусулман ким деп атат? Аялына жакшы мамиле кылган деп атат. Эми азыр карап көргүлөчү, биз канчалык кыздарыбызга, канчалык балды сүйгөнүбүзгө, аялыбызга туура жакшы мамиле кылып атабыз. Кээ бир учурларда билбейм 500 сомду, 300 сомду дагы көп көрүп, баягы күнү эле 500 сом бербедим беле деп, берчи деп кайрамын деп сураттыртып атабыз. Тилемчиге окшоп келип туруп ар бир сурап аткан 500 сом, 1000 сом үчүн актанганга мажбур кылган учурларыбыз бар, эркек катары. Эгерде апасы балдарын көзүнчө, апасы ушундай болуп берчи 300 сом, берчи 500 сом, берчи 1000 сом деп аткан болсо, балдардын акыбалы кандай болот? Ал үйдөн күчтүү бала чыга албайт, бир туугандар. Ошондуктан биз өзүбүздүн сүйгөнүбүздү, аялыбызды мажбур жанагындай тилемчиге окшогон мамилелерибизди кылдырбашыбыз керек, болбош керек. Бир кызды тарбиялап атканда ханышадай тарбиялашыбыз керек. Көчмөн кыргыз эли эмне деген? Кызды бардар тарбияла деген, мындай айтканда бардар болсун, бардык нерсеси болсун. Кыз жок нерсе менен эмес, бар менен чоңойсун дейт. Эркек бала болсо жок нерсе менен чоңойсун дейт. Мындай кичине жокчулукту, ачкачылыкты кичине болсо дагы эмгекке бышып чоңойсун дейт. Эмнеге? Анткени эртеңки күнү үй бүлөнүн башына келет дагы эмгектениш керек, иштеш керек, ошол жоопкерчиликти алыш керек эркек. Кыз бала болсо бул мээрим төгүш керек. Ошондуктан кичинекей кыздарыбызды кичинекей чагынан баштап, өзгөчө аталар, урматтуу аталар, мээрим сүйүүгө толтурушубуз керек. Кыз бала ушунчалык бир мээрим менен сүйүүгө толуш керек, анткени кийин өзүнчө бөлүнүп, үй бүлө куруп кеткенден кийин апа болот, бирөөнүн жубайы болот, тайыне болот, чоң эне болот. Өмүр бою мээрим менен сүйүүнү гана берет. Атасы кеткенден кийин эч кимден ала албайт. Ошондуктан атасы, бир туугандары жакшы көрүү менен сүйүүнү максимум ким канча бере алса, мындай чектүү айтпайлы, бирок бир кызга сөз түрдө максимум болуш керек. Негизинен эркек менен аял кишини, жобосу бизде тарбияда, биздин үй бүлөдө, урматтуу угармандар, көрөрмандар, биздин үй бүлөдө кыз менен эркекти бирдей тарбиялоо деген туура эмес ыкма. Кыз бала менен эркек балага өз-өзүнчө жеке алардын муктаж жана талаптарына жараша биз тарбия беришибиз керек. Биздин өзүбүздүн каада салтыбызда биз эч качан кыз балага оор нерсе көтөртүрбөйбүз. Биз эч качан оор жумуштарды бербейбиз. Кыз киши үйдүн жумушун караса, эркек бала сырттын жумушун карайт, туурабы? Ошондуктан биз ошол өзүбүздүн каада салттарыбыздан алыстабасак, кыздарыбызды урматтасак, апаларын урматтасак, анткени бир балдарыңарды, мына ата катары айтып атам, урматтуу байкелер, угуп аткан баардык угарман эркек байкелер, балдарыңарга эң жакшы, балдарыңарга, кыздарыңарга эң жакшы бере турчу нерсеңер
апасын жакшы көрүү. Анткени балдар атасын апасынын көзү менен тааныйт. Апасынын жан дүйнөсү менен тааныйт. Апасынын жакшы көргөн мамилеси менен балдарыбыз атасын жакшы көрөт. Ошондуктан биз апасын абдан жакшы көргөнүбүздө, биз апасын гана сыйлаганыбызда, биздин көзүбүз апасын гана көргөндө, биздин кулагыбыз апасын гана укканда, биздин мурдубуз дагы апасын гана жыттай алганда, напсибиз менен, жан дүйнөбүз менен апасын гана жакшы көргөндө, балдарыбыз атам апамды жакшы көрөт. Апам атамды жакшы көрөт деп ар дайым ошону менен шык алат, мотивация алат, күч алат, энергия алат. Үй бүлөдөгү ошол чоң дарак чоң өсө баштайт. Ата бул бир мөмөлүү бактын тамыры. Апа сөңгөк ортосу, жалбырактары, багы, балдар бул мөмө. Ошондуктан биз ата катары канча жака барабыз, кандай кылабыз, адал ырыс кап келишибиз керек. Адал ошол керектүү болгон бүт азыктын баарын тең сөңгөк алып келип беришибиз керек. Сөңгөк ошонун баарын канчада бир сиңдирип алып келип туруп, анан мөмө бак гүлдөп, анан мөмө берет. Бардык нерсе туура абадан да алыш керек, жерден да алыш керек, суудан да алыш керек, бирок бардык нерсе туура жол менен келиш керек, адал жол менен келиш керек. Ошондо биздин коомубуз, ошондо биздин балдар кыздарыбыз иншаллах Кудай буйрса жакшы бир келечекте, жакшы бир үй бүлөдө, жакшы бүгүнкү кыз эртеңки апа болорун, бүгүнкү бала, эркек бала эртеңки күнү ата болорун багыт алып гана тарбиялашыбыз керек. Бүгүнкү бала эртеңки күнкү мугалим болот деген ой менен эмес, бир туугандар. Жоксо бүгүнкү кыз эртеңки күнү журналист болсун деген жакшы оюңар жакшы, бирок эң негизги максат бүгүнкү кыз эртеңки күнкү апа, бир үй бүлөнүн апасы болот, өзүнүн балдары болот. Ошол апалык бардык көндүмдөрү, бардык тарбиясы, бардык ошол балдарга бере турчу мээрими үй бүлөдөн түптөлөт. Бир ата катары бир баланын эртеңки күнү ата болору, эмгекчил болушу, чечкиндүү болушу, ошол жоопкерчиликти алышы, жубайынан башка эч кимди көрбөшү, жана балдарына туура тарбия берип, мээрим бериши атанын бүгүнкү күндө кичинекей бир төрөлгөн эркек баланын азыртадан тарбиялана башташы керек болгон ата катары да, эне катары да биздин милдетибиз. Аларды мажбурлоо, кыйноо, коркутуу менен эмес, жакшы көрүү менен, мээрим төгүү менен, аларга дем күч болуу менен, ар дайым колдоо менен, кучактоо менен аларга ар дайым алдыга сүрөлүп чыгышына шарт түзүп бериш керек. Сиздер биздин үй бүлө подкастын уктуңуздар. Аман эсен, сак саламатта туруңуздар. Ар бир балага, ар бир үй бүлөгө сүйүктүү мамиле, ишенимдүү мамиле деп айтчумун. Рахмат сиздерге.